Егемендіктің ең белгісі Қырғыздың қызыл байрағы. Туу түбінде тұрып, қаарман жұрттың қайратын, егемен елдің еркін баян еткен тұрауыз. Жұмырай жұртыбыз Қырғыз мамлекеттүүлігінің жаңы доордогу калыбына келтирилгендигинин, башкача айтканда Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгын салтанаттуу түрдө быйыл белгилеген турат. Бул ооматтуу окуя оңой олтон келген жок. Мамлекеттүүлүк үчүн канын азык, каруусун казык кылган эшендеген эрендердин жаны, эшендеген шерлердин каны садака чабылган. Кара Кыргыз автономиялуу облус тууралуу сөз кылаардан мурда, ага чейинки 6-7 жыл мурдагы болуп өткөн ааламды ала салдырган окуялар тууралуу айтып берели. Жашоонун кандай жагдайы болбосун, анын башы, өнүгүшү жана бүтүшү болот. 20-кылымдын башы Орус империясынын бүтүп бараткан учуру белем, бечелден жөтөл кетпейт болуп, дүйнөлүк согуштан четтеп, эли кедейликтин чегине жетип, падышалык бийликтин кадыры кетип, анысаз келгенсип, ички туруктуулуктун туусу кулай баштаган. Империянын ачкүсөндүк саясаты мындагы элдин шайын одуруп бүткөн. Кылым жаңырган күндөн баштап, саясий жигердүүлүк бүткүл Орусияны каптайт. Айрымдары бийликтин саясатын колдосо, көпчүлүгү туура эместигин байма-бай айтып башташкан. Анысаз келгенсип, биринчи дүйнөлүк согуштагы өлкөнү кайсы бир деңгээлде консолидацияга алып келе алган эмес. Түркстан калкын ооруктун жумуштарына тартуу чечими ансыз да сазга баткан өлкөнүн шишигин жарды. Колониалдык империянын баскынчылык саясатынан кутулуу бул чөлкөмдөгү элдердин эң башкы мүдөөсү болчу. Бирок жергиликтүү элдин улуттук аң сезиминин деңгээли, анан калса саясий жигерсиздиги империалисттик өлкөнүн дымагына туруштук бере алган эмес. Ага карабастан Орус империясынын оторчулугуна Анжиян көтөрүлүшү сыяктуу каршылыктар байма-бай болуп турган. Ал эми ала толук кыргыздардын эгемендик эңсөөсүнүн триумфу катары 1916 жылдагы үркүндү атасак болот. Дал ушул көтөрүлүш биздин жана коңшулаш элдердин эгемендүүлүк аракеттерине шыкак жана дем болуп берген. Бул кыргыздардын аң сезиминде эркиндикти, азаттыкты чагылдырган бир чоң тарыхый окуя болуп өттү. 1916 жылы кыргыздар биринчи жолу Россия падышасынын жарыясын укпай, указын укпай, ошого каршы, бийликке каршы, Россия империясына каршы өздөрүнүн улуттук боштондук көтөрүлүшүн жасагандыгы дүйнөлүк тарыхчыларды кызыктырып келет бүгүнкү күнгө чейин. Биринчиден, бул окуянын чыгышында бардык улуттардын, Кыргызстанда жашап жаткан улуттардын катышы, ошондой эле орус элине болгон булардын Россиядан көчүрүлүп келген орустарга каршы жергиликтүү эки элдин ортосунда кагылышуу, адегенде тарыхчылар муну мындай берип жүрүшкөн, жөн эле элдик көтөрүлүш, кийинчерээк улуттук боштондук кыймылы деген чоң маселе чыкты да. Биринчи жолу мындай тарыхый укуктук аныктаманы берген Жусуп Абдрахманов, Кайран Жусуп Абдрахманов. Ал ошол 1926 жылы макала жазып, өзү ошол Кыргыз автономия республикасынын биринчи премьер-министри да өкмөт башчысы. Анан ошондо айтып атат, ошо улуттук боштондук көтөрүлүшү деп даап аныктама берген да.
Жети суу уездинин жетекчилиги ал учурда бул аймакты кыргыздардан тазалоо чечимин ишке ашырууну максат кылганын кадимки Керенский мамлекеттик думадагы 4 сааттык докладында баян эткен. Бир эле мисал үчүн Бржевальский уездинде 42 болос эл болсо, 16-жылдан 9 эле болос эл калган. Прапорщик сотник Быков деген бар экен. Казак орустардын жетекчиси, отряддын башчысы экен. Ошонун рапортторун окуп калдым да. Ошол айтып атат, мына биз дейт Шамшы коктусун, мына билебиз баарыбыз азыр биз баарыбыз жүрөбүз. Ошол жерден кыргыздарды кууп жеттик дейт. Анан жетип элдерди пулемет менен кырып, бала чака дебей, кары картаң дебей, аял эркек дебей бардыгын кырган да булар. Бул чыныгы геноцид болгон. Кайра келатканда өлүктүн көптүгүнөн дейт, биз баса албай кокту менен, кыр менен келдик деп атат. Негизгиси бул жерде чечим кабыл алынган. Ысык көлдө, Чүйдө, Кочкор өрөөнүндө бир да кыргыз жашабасын. Булардын баарын Долон ашуусунан нары көчүрүп 38 волос түзөбүз. Жаркент уездинин казактарын да ошол жака көчүрөбүз. Себеби алар дагы ошентип куралдуу каршылык көрсөткөн экен. Ошол жерде Долондун ар жагында резервация түзүлмөк экен. Кыргыздар ошол жакта жашамак экен. Бул 16-жылдын 16-октябрында кабыл алынган Семиречи уездинин Колпаковский баш болгон жетекчилеринин кабыл алган чечими. Улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн себептери, кесепеттери жалпы элге жакшы белгилүү. Жети суу өңүрүн түрө каптаган толкундоонун азабын жергиликтүү эл өтө көп тартты. 100 миңдеген адамдын кырылышын геноцид катары таануу талаптары коюлуп келет. Бул көтөрүлүш тек гана бөтөн согушка катышуудан баш тартуу эмес, ириде орус оторчулугунун эзүүсүнөн кутулуп, өз алдынча ирденүү эле. Качкындарды кайтарып алып келүү иштери дагы жүргүзүлгөн. Бул жөнүндө Ишенал Арабаевдин жана Казак кезине жарыялаган бечара кыргыз бооруңарды унутпагыла деп элге кайрылуусу дагы бар да. Ушундай кыргыз эли азып тозуп Кытайда жүрөт, ошого жардам көрсөтүлө деп. Жардам көрсөтөбүз деп казактын азаматтары өздөрүнүн акчаларын, жандарынын которгон учурлар арбын. Мисалы Миржакып Дулатов 1909-жылы Ойгон казак деген, Оян казак деген чыгармасын чыгарган. Ошол чыгарманы саткандан кийин ошол акчаны ошол кыргыз элине жардам катары которгула деп жазган да. Кыргыздар баягы февраль революциясы жөнүндө угушкан экен да. Кандай кабар жеткен, бирок кабар жеткен экен. Ошондо болду, биздин эме падышачылык кулаптыр деп анча-мынча кыргыздар кайта баштаган Кытайдан. 20 миң кыргызды бир жерде орустар атып салган. Келгенден кийин. Мына ушул бул дагы эми мындай бир ушу 20 миң болсо керек деген сөздө эсептеп отурган эч ким жок. Бирок ошол кездеги оценка да бул баа. 20 миң минимум кыргыз атылган кайра келгенде. 16 жыл боюнча булактардын баарынан кыргыздардын көбү кырылгандыгы ошол падышачылык Россиянын аскерлеринин колунан анан жолдо качып баратып анан тиги Кытайда кырылгандыгы эми геноцид да. Фактыларга, тарыхый окуяларга тактыгы менен айырмаланган Совет дöwрүндөгү улуу инсан Турдак Усвалиев дагы 55%-тан ашыгы кырылып калган деп ада киши аныктама берип атат да. Анан биз ошону моюнга. Мына ошондой геноцидтен кийин кайра бутуна туруп, кайра мамлекет жөнүндө ойлонгон эл аз. Биз ушул жерден Түркистан аймагындагы жаңы жашоого, жаңы түзүлүшкө болгон
умтулуулары тууралуу айта кетели. Ай туугандар, убакыт жетти козголоорго. Керегин ар ким өзү колго алаарга. Кыргыз казак туугандар тафаккур кыл. Көзүң ачып замандын акыбалын бил. Кызмат кыл бу жалганда милдетиңе. Ачык жүздүү болосуң акыретте. Жүгүргүң милдет үчүн азаматым, билүүгө Европанын магрифатын. Уфа 1914 жыл. Катуу кырымга учрагандан кийин көпкө бутуна турбай эсине келбеши мүмкүн эле. Бирок кыргыздардын кыргыз кылып сактап, анын ушул жоголбой бүгүнкү күнгө чейин жетип, анан мамлекеттин желегин желбиреткен нерселер көз каранды эместик, эркиндик, өз алдынча мамлекеттүүлүк. Мына ушул үч идея кыргыз элинин пассионардык идеясы, улуттук мотивациясы. Анан ушул идеяны ар кайсы мууну ар кандай шартта, ар кандай тарыхый кырдаалда ишке ашырууга, бекемдөөгө аракет кылып келишкен. Бүтүндөй тектеш кыргыз, казак, татар, башкыр, өзбек, ногой жана башка элдин баарынын агартуучулары коомдун сабатын эле жойбостон аң сезимин көтөрүүгө зор салым кошушкан. Көпчүлүк учурда ушул окумуштуулар деле, интеллигенция деселе, биз мындай европалык типтеги интеллигенцияны элестетебиз дагы, аларды биз совет бийлигинин продуктусу катары карап келебиз. Бул чындыгында туура эмес. Анткени ар бир элдин өзүнүн өзгөчөлүгү болот да. Мисалы, кыргыздар көчмөн эл. Көчмөн элдин дагы өзүнүн билермандары, өзүнүн акылмандары, өзүнүн философтору бар экендигин азыр бүгүнкү күндө изилдөөлөр тастыктап эле жатат. Мисалы, Калыгул Улуя, Арыстанбек, Молдо Кылыч, Молдо Нияз, Алдаш Молдо, ушул сыяктуу адамдарыбыз болгон да. Дүйнөдөгү илим, билим, чарба жүргүзүү, ойлоп табуулар тууралуу биздин агартуучулар жакшы билип, өз элин дагы ошондой дүйнөлүк жакшылыктарга жетүүсүнө чакырык салып турушкан. Көпчүлүгү орус тил мектебинде окусун, же болбосо жергиликтүү жанагындай мусулман мектептеринде окусун, жаңы усулда окуган мектепте окусун. Баары бир алар мындай элдин келечеги үчүн, элдин алдыңкы жашоого кантип жетиш керек жөнүндө ойлорду, өздөрүнүн ойлорун билдирип башташкан. Бул улуу октябрь социалисттик революциясынын жеңишине чейин эле мындай көз караштарда калыптанып калган болчу, интеллигенция тобу да калыптанып калчу да, калыптанып калган. Мына ошолордун аракети аркасында гана жанагындай бизде мамлекеттүүлүк пайда болду деп айтсак болот. Эгерде жанагынтип айтып жүргөндөй совет доорунда эле интеллигенция тобу пайда болсо, анда биздин кызыкчылыгыбызды ким көтөрүп чыкмак? Башка кайсы эл көтөрүп чыкмак? Кимге биздин кызыкчылыгыбыз керек эле да, мындай биз өзүбүз ойлонуп келгендечи. Элдин ойгонушун шаштырган ырлар, чыгармалар байма-бай жазылып баштайт. Мейли татар тилинде, кыргыз тилинде, мейли казак тилинде болсун, бул чөлкөмдөгү калкка бирдей тарап баштаган. Ойгон жаштар, ойлон жаштар, ал колуңа тууңду, кең өрүштү айланып, сак телиңди, журтуңду. Тулпар минип, туу кармап, өткөн жокпу эрлериң, сен кемсиңби, үндөбөйсүң, тарып жатат жерлериң. Эли журтуң ишенип тур, эр азамат силерге, чекте туруп коргон болсоң, башы жетээр көктөргө. Аргымагың таптап алгың, чык, эзилбе, айбаттан, кылыч мылтык асынып ал, душман качсын кайраттан. 1920 жыл, Казан шаары. Казак интеллигенциясы жалпы элге жар салган ураан ырларды байма-бай жазып башташат. Алардын бири Миржакып Дулатовдун Алаш гимни болчу. Кез болгон соң кер заман, биздин бакка жау жараган аса.
қарап жат бозаман Басылатын ашын айналатын күн туған Тұлпар менен туғасына бақтанатын күн туған бір 1917 жылдағы февраль, андан кийинки октябрь революциялары дүйнөнү дүңгүрөткөн ири бурулуштарды тартуулаган орошон окуя болду. Мындай кырдаалды өз пайдасына колдонбоо бери дегенде мажбүрөлүк болуп калмак. Ошон үчүн кымындай болсо дагы эгемендик эрки бар элдин бардыгы өз алдынча алуулукка умтулушту. Убактылуу өкмөт бүткүл өлкө боюнча бийлик жүргүзүп, бирок эл күткөн өзгөрүүлөрдү кыла алган жок. Качан гана жумушчу солдаттардын жумулган муштумдай соккусу кайрадан тийгенде гана эл бийлиги элге өтө баштады. Петрограддагы Корниловдун козголоңу жеңилгенден кийин Түркстандын ири шаары болгон Ташкентте андан кем калбаган өзгөчө кырдаал өкүм сүрдү. Мындагы убактылуу өкмөт менен жумушчу солдаттардын куралдуу кагылышынан кийин гана совет бийлиги орноду. Бирок толук кандуу эмес эле. Менин колумда Совет өкмөтүнүн алгачкы декларацияларынын бири Россия элдеринин укук декларациясы турат. Андагы нең негизги 4 маселеге токтололу. Биринчиси Россия элдеринин суверендиги жана теңдиги. Андан кийин Россия элдеринин өзүн эркин аныктоого, керек болсо борбордон бөлүнүп өз алдынча мамлекет куруу укугу. Үчүнчү ар кандай улуттук жана диний чектөөлөрдүн алынышы. Төртүнчүсү Россияны мекендеген улуттук азчылыктардын жана этностук топтордун эркин өнүгүшү деген сыяктуу чакырыктар камтылган. Мына ушундай изги тилекке, илгери үмүткө ишенген Түркстан эли өзүнүн көз карандысыздыгына болгон аракеттерин кызуу баштайт. Как раз те классы, которых капитализм не дал. Советская власть неминуемо, неизбежно и в недалеком будущем победит во всем мире. Мы хорошо знаем. Политика коммунистической партии большевиков, она строилась на одном из положений, вот в части национальной политики, это самоопределение народов. Потому что до этого царистская Россия, это была тюрьма народов. Поэтому, чтобы привлечь на свою сторону, партия большевиков, она приняла вот такую декларацию о самоопределении народов бывшей царской России. Ташкент коогалаңынан кийин жергиликтүү мусулман коомчулугу идеялаш, илим билимдүү ишмерлердин башын кошуп партияларды түзүшөт. Бир 1918-19 жылдар жергиликтүү эл менен совет бийлигинин ортосундагы мамилени аныктоо жылдары десек болот. Мына эгемендик, эркиндик келет деген эл өзүнүн алгачкы автономиясын түптөй баштайт. Түркстан элин бириктирип турган эки идея болгон. Биринчиси түркчүлүк, экинчиси мусулманчылык. Бул эки идея тең жергиликтүү элдин жан дүйнөсүнө төп баалуулуктарына бап келген. Ушул тилекте 1917 жылдын ноябрь айында Кокон шаарында жергиликтүү элдин курултайынын чечими менен Түркестан мухтарияты же Түркстан автономиясы түзүлгөн. Аталган автономияны аймакка таанымал Мухаммеджан Тынышбаев, Мустафа Чокой өңдүү улуттук лидерлер жетектеген. Бирок бул чечим расмий Москвага жакпастан 3 ай өтпөй 11 эшелондон турган жоокерлерин жөнөтүп, Түркстан автономиясын талкалап, советтик Түркстанды негиздешет. Кокон автономиясы же Түркстан автономиясы. Мындай өлкө куруу идеясы 17 жылдын апрелинде эле көтөрүлгөн. Атыгүл анын уставы иштелип чыгып, парламенттик Түркстан Федеративдүү Республикасы аталышын дагы такташат. Бирок ал демилгелер революциялык кырдаалдан улам ишке ашкан эмес. Эми Түркстан автономиясынын түзүлүшүнө келели. Ноябрдын башында бул аймактын бийлиги толугу менен советтерге өтөт.
Ташкентте өткөн Түркістан крайынын жумушчу жана солдаттарынын 3-чү съезинде бекиген өкмөттүн курамында бир дагы жергиликтүү элдин өкүлү кирген эмес. Кайра кайталап коелу. Жергиликтүү элдин бир дагы өкүлү башкарууга аралаша албай калган. Советтердин дал ушул аракетинен кийин калктын ишениминен ажырап, кесепетин көп көрүшөт. Кокон автономиясы түзүлөт. 18-20 жылга чейин Алаш автономиясы түзүлөт. Өкмөттөн түрк автономия кошулушу керек болчу. Бирок кошконго мүмкүнчүлүк бербей койду. Анткени Кокон автономиясы ал жерде пантүркисттер чогулган. Ушул окуядан кийин Ташкентте түзүлгөн эл комиссарлар советине жооп кылып, аймактын акыл эстүү атуулдары чогулуп, Кокон шаарында Шорои Исламия партиясынын атынан бүткүл Түркстан мусулмандарынын 4-чү курултайын чакырат. Курултайдын чечими менен Түркстан автономиясын жар салышат. Ал азыркы республика тибиндеги бул чөлкөмдө түзүлгөн алгачкы мамлекет болуп калды. Кокондо ошондо 120 миң адам жашаптыр. Кокон шаарында 120 миң адам жашаптыр. 16 банктын бөлүмдөрү бар экен. Англиянын, Германиянын, Американын, Франциянын, анан 30-дан ашык мечит, 40-тан ашык медресе бар экен. Мындайча айтканда, бул ошол Фергана өрөөнүндөгү динний чоң борбор болуп эсептелиптир да. Мына булар ушуну тандашкан да Кокондо. Булар Совет бийлигин эч убакта жактырбай турган Кокон шаары болгон. Мисалы Кокон хандыгынын калдыктарын бары ошол жерде эле да. Мына ушуну пайдаланышып, мусулмандардын 4-чү съезин өткөрүшөт. Курултайдын негизинде автономиянын башкаруу органы түзүлөт. Өкүлчүлүк органы катары убактылуу элдик кеңеш уюшулуп, аткаруу органы катары убактылуу өкмөт уюшулат. Анын курамына өкмөт башы катары Мухаммеджан Тынышбаев, тышкы иштер боюнча бөлүм башчы Мустафа Чокай, куралдуу күчтөргө Магди Чынышбаев, уездик милициянын башчысы болуп, кийин басмачы болуп кеткен Кичик Эргеш жана башкалар дайындалат. Ошол учурда бул аймакта бир нече тилде эл байрагы, бирлик туусу, Свободный Туркестан өңдүү гезиттер чыгып турат. Түркстан автономиясын колдогон митингдер Ташкентте, Анжиянда болуп өтөт. Өкмөттүн түзүп атты деп деги экспансия жасап туруп, вооруженный күчтөрдү ал жакка жиберип, Кокон автономиясын талкалайт. Ошо мезгилден баштап талкалгандан кийин басмачтык пайда болот. Анткени Түркистандык элиталары андайга макулдугун берген жок. Анткени баардыгы интернационал, баардыгы өз эркиндик менен түзүлөт дегенден ордуна кайта мурунку заманда 16-жылда болгон окуялар кайталап атпайбы. Элдин мүддөсүнө жооп берген автономия советтик бийликтин талабына ылайык келген эмес. Мындай түзүлүштү түп орду менен жок кылууну көздөп, Константин Осипов жетектеген куралдуу топ жана большевиктер менен кызматташ армян дашнактары бир жума бою Коконду өрттөп, элин кырып баш ийдирет. Дашнактардын андагы айбанчылыгы айтып бүткүс. Архивдик документтерде алар Кокондун өзүндө эле 10 миң, Маргалаңда 7 миң, Анжиянда 6 миң, Базар Коргондон Коконго чейинки аралыкта 4500, Оштон 2 миң кишини өлтүргөнү маалым. Бул мукачылыктар тууралуу ошол кездеги Түркстан АССРнин борбордук аткаруу комитетинин төрагасы Турар Рыскуловдун докладында кенен айтылган. Бирок алардын кылган аракети 20-жылга чейин, Фрунзе келгенге чейин, алар колонизаторлук аракеттен эч айырмасы болгон эмес. Назыр Алиев беле фамилиясы менен ал киши айтып атат. Товарищ Коновалов такого-то числа выехали со своим полком, полктун командующий с Андижана в сторону Базар-Кургана, получив известие о том, что Базар-Курган захватили басмачи,
Он поехал за своим полком и по пути всех встречных местных жителей расстреливал. Товарищ Коновалов, почему вы расстреляли? Чего что срод? Десе Коновалов айтат. Они могли донести о нашей поездке басмачам. Поэтому расстреляли. Мойнын алып атат. Чымчык атканда атып кетет, бир полк элестеп. Андижандан баштап Базаркоргонго чейин 100 километрден кем эмес ал жерчи. Атчан кетип атып, учураган кишинин баарын атып кете берген. Мына Совет бийлиги ушундай иш кылса анан басмачы болбойбу. Жергиликтүү элге болгон мыкаачылык мамиле кайсы бир учурда кандайдыр бир жол менен жообу берилмек. Ал жооп советтик лексикондо басмачы деген ат менен белгилүү болгон каршылык көрсөтүү кыймылдары болду. Басмачылык кыймыл тууралуу биз кийинки көрсөтүүлөрдөн кенен токтолобуз. Азырынча ушул маалыматтар менен чектеле туралы. Алаш Ордо, Алаш автономиясы. Бул кыргыздардын тарыхында өзгөчө орунга ири окуялардын бири. Дал ушул алашчыл деген жала менен канчалаган биздин эр азаматтар жазыксыз жазага калып атылып кетишти. Алар тууралуу сөз кийинчерээк болор. Алаш автономиясы бул чөлкөмдө жашаган казак, кыргыз, каракалпак, ногой жана башка ушул сыяктуу элдердин башын бириктирген орток өлкө болмок. Ушул ниетте 1917 жылдын декабрь айында жалпы кыргыз улуттук курултайы чакырылып, ал курултайдын чечими менен Алаш Ордо жарыяланат. Буга кыргыздардын улуттук лидерлери болгон Абдыкерим Сыдыков, Ишаналы Арабаев сындуу мыктылар катышканы маалым. Ошондо Оренбургдагы Алаш партиясы аз аралыктын ичинде 3 жолу өздөрүнүн курултайын өткөрүшкөн да. Ошондо экинчи съездинде булар программасын кабыл алат. Программа уставтарын жазып кадимкидей, Россияга кадимкидей кайрылып, биз өзүбүзчө Россия Федерациясынын курамында болобуз. Өзүнчө улут болуп, өзүнчө мамлекет болуп, бизди бөлүп бергиле деген чоң кайрылуулар менен. Анан бунун программасы мага аябай жакканы сөз эркиндиги, билим берүү эркиндиги, ден соолук боюнча маселелер, жаштарды окутуу. Себеби ошол убакта ушундай чоң алдыңкы көз карашта анан улутуна, динине карабай туруп, баардык адамдар бирдей болсун. Анан эң негизгиси мага абдан жаккан жери жер эч кимге сатылбасын жана берилбесин деген да. Кокондо түзүлгөн автономия сыяктуу Түркстандын түндүгүндө дагы аракеттер кызуу жүрдү. Февраль революциясынан кийин Алаш Ордо партиясы негизделип, ага бул чөлкөмдүн жалаң билимдүү атуулдары мүчө болгон. Анын ичинде кыргыз уулдары Касым Ыбыке уулу, Карпбай Канат уулу, Ишеналы Арабаев, Касымбай Телтаев, Сатаркул Жаңгарачев, Садык жана Сыдык Мураталиндер, Касым Тыныстанов, Садык Чоңбашев, Найзабек Тулин, Сейдакмат Чукин, Ишмухамбет Гендирбаев сыяктуу мыктылар кирген. Тынышбаев Алаштын южный крылосы башкарган болчу. Түндүк жакта ал жерде Сыдыков, Байтурсонов, Букиханов, Арабаев, Айдарбеков, Телтаев ошолор жабылып Алаш автономиясын түзөбүз деп аткан. Ошол автономияны түздү. Алаш Ордонун мамлекеттик түзүлүшү такталып, парламенттик, президенттик башкарууну тандашат. Калайыктан баш көтөргөн атуулдар элге кызмат кылууну өздөрүнүн табигый милдети деп санашкан. Ошон үчүн элдин жакырлыгына өздөрүн күнөөлүү деп эсептешкен. Ee, 1917 жылы жайында Кыргызстанда дагы ошол Алаш партиясынын бөлүмү Бишкекте ачылып атат да. Анын башында уюштуруучу болуп Абдыкерим Сыдыков турат. Бирок Абдыкерим Сыдыковду Алаш партиясына үндөгөн тарыхый булактарга таянып айтсак,
Ишенал Арабаев болуптур. Ишенал Арабаев 1911 жылы Уфада окуп жүргөн кезинде эле казак алашчылар менен биргеликте алипени чыгарып атат, жазуу эрежесин чыгарып атат. Ал убакта Абдыкерим Сыдыков Верныйда эркек балдар гимназиясында окуп бүтүп аткан жыл болчу да. Ошон үчүн биздин Кыргызстандын мамлекетинин түптөлүшүнө, негизделишине, улуттук азаттыктын жол ачышына Ишенал Арабаев биринчилерден болуп кеңейишкен экендиги тарыхый далилдер, фактлар далилдеп турат да. Ал эми Абдыкерим Сыдыков жаштыгына карап Ишенал Арабаев Абдыкерим Сыдыковду Бишкектеги Алаш улуттук партиясынын жетекчиси кылып коюшкан да. Алашчылардын демократиялуу өлкөнү куруу идеясы алардын жаңы замандын чакырыктарын угуп, келечектеги өзгөрүүлөрдү алдын ала туюп, жыйынтыктуу иш кылышканы даана байкалат. Кимди колдойбуз, кимге жакын болобуз деп аткан маселени чечилип атканда, ал жерде Колчак бар болчу да, Колчак, адмирал Колчак. Ал да кайрылып, большевиктер да кайрылып ал өкмөткө, Алаш өкмөтүнө бизди колдогула деп. Андан кийин ал жерде бир өзүнчө мамлекеттик структураларды түзө баштайт. Армияны, милицияны, аппарат жана башка жумуштарды, уюштуруу жумуштарын жасай берет. Бирок 20-жылы большевиктер жеңип коет душмандар. Жеңип коюп, алашчыларды да жөөп таштайт. Хотя убадасын берген. Бул кадрлар 1919 жылы Семей каласында атаман Дутов менен адмирал Колчактын жолугушуу учурунда тартылган. Дутовдун жан сакчыларынын арасында Алаш атчандар полкунун аскерлери да болгон. Алашчылардын түпкү максатында бүтүндөй тектеш түрки калктардын бирдиктүү мамлекетин куруу эле. Маселен, Кокондогу Түркстан автономиясынын жетекчилери болгон Мухаммеджан Тынышбаев, Мустафа Чокай бир эле учурда Алаш ордонун мүчөлөрү болушкан. Большевиктер жеңген кезде Мустафа Чокайдын Кокондон Ташкенге, андан кийин казак алашчыларына кошулганын байкасак болот. Алаш ордонун жетекчилери азыркы Түркия менен байланышып турган. Башкыр элинин өз алдынча түзүлгөн мамлекети менен тыгыз аракетте болгон. Жана Владимир Ильич Лениндин ар бир улут өз тагдырын өзү жеке чечиси керек деген чоң ураны чыкканда, мына ошого таянып жүргүзгөн идеологияны булар исламга такап, пантүркүзмгө такап, социал туранга такап кийинчерээк жанагындай бурмаланган маселенин негизинде сезсек болот. Жогоруда сөз болгон өз алдынча өлкө куруу идеялары жөн жерден чыккан эмес. Бул аймакта андай кырдаал мурдатан болуп турган. Мисалы, Берлин университетинин профессору, араб таануучу, түрколог Мартин Хартман 1908 жылы чыгарган китебинде Орусия менен Кытайдын чек ара тушунда көз карандысыз Киргизстан өлкөсүн курууну сунуштайт. Анын айтымында бул чөлкөмдөгү калк теги дини бир болуп, империялык орусту жек көрүүнүн белгилеген. Аны кийин 1917 жылы академик Бартальд дагы эскерген. Демек, теги бир элдин орток мамлекетин түзүү мурдатан боло келген аракет десе болот. Ал эми бөлүп жарып башкаруу империалисттик өлкөлөргө мүнөздүү көрүнүш эмеспи? Түркстан элин кырып жоюунун так санын эч ким билбейт. Бирок 1997 жылы Анкарада жарык көргөн окумуштуу Хаиттин китебинде бул аймакта болжол менен 700 миңден ашуун киши кырылган. Ал эми тарыхчы Ясавийдин маалыматында 1920
1935 жылдар арасында Түркістан аймағынан 2 миллиондан ашуын киши жұрт которуп кетишкен. Өзбекстандын Борбордук архивиндеги маалыматка таянсак, Фергана өрөөнүндө 1915 жылы 2,2 миллион калк жашаса, 1924 жылы 500 миңге жетпеген ел калган. Демек, 10 жыл аралыгында аймактын калкынын саны 1 миллион 700 миң кишиге кыскарган. Канатташ элдердин каарман уулдары бирдиктүү өлкө куруу аракеттери биринин артынан бири ойрондолуп кала берди. Улуттук лидерлерибиз болгон ошол кездеги көй качкан мыктылар эгемендикке эми башкача акмада аракетин баштай турган болду. Орус империясынын оторчулук эзүүсүнөн тажаган Орто Азия элинин бирден бир тилеги көз карансыздык жана эгемендик эле. Мындай изги тилекти илгери үмүттү аткарууга бардык эл кам, жан үрөдү. Алардын ичинде кыргыз эли да бар эле. Биздин бул көрсөтүүбүз 18-19 жылдардагы опурталдуу окуяларга арналды.